сизге сүйүү деги келди. Ала Жакшы адам бар, жанымда бар. Бар учурда, Учурда бар, колун сурагандар да көп. Билими бар деле, билими жок деле ырдап атат да. Буга кандай көз карашыңыз кандай? Кеттип фонограммасын жасатып алып, үндөрүн түстөтүп алып ырдагандар андан көп макулдугун да берип аткан сүйүс жашоо жок чынында эле. Ошо потом эли деген бул только гана цифралар. Чайкама долбоорунун 2 саатында үн алып жатабыз. Угармандар, Чайкама долбоорунун 2 саатынын жылдыздуу конугу Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Асель Турдалиева жекебиз. Асель эже, саламатсызбы? Саламатчылык, кандайсыздар? Туган күнүңүздөр менен. Чоң рахмат. Кандайсыз? Жакшысызбы? Денсаулыгыңыз жакшыбы? Жакшы келип алдыңыз. Кудайга шүгүр. Жөө басып келдим. Жөө басып келдиңиз. Кошунабыз да. Эң сонун. Анан мен эң биринчи баштайын дегенде негизи Асель эжени биз кечээ маекке чакыралы деп байланышканыбызда мен балдарды, биздин мырзаларды куттуктоодо жоопкерчиликте эмнедиңиз? Кандай куттуктап алдыңыз кечээ өзүңүздүн мырзаларыңызды? Эми эртең менен эрте эле башталды. Бир туугандарымды, инилеримди, жалпы ушул жезделери, агайларымды куттуктадым видео менен дегендей. Андан кийин эле филармонияда концерт болду. Биздин ошо пограничниктердин уюштуруусу менен Коргоо министрлиги биргеликте жакшы концерт бердик филармонияда. Андан кийин дальше кеттик. Дагы бир жерге барып келдим. Андан кийин эле туугандар менен жолугушуп, апамдар болуп чогулуп болдук. Демек, кечээ майрамдык маанайы өтө жакшы болду. Жакшы деңгээлде өттү кечээки биздин мекен сакчыларынын коргоо күнү. Албетте сонун өттү. Эң негизгиси биз ушу жана филармонияда концерт берип атканда абдан сонун концерт болду. Эми азыр концерттердин баары жандуу үн менен болуп калбадыбы? Ушуга байланыштуу мындай аябай элдин да маанайы жакшы болду да. Негизи өзүңүз таза айтып кеттиңиз, эсиме салып жандуу үн деп калбадыңызбы? Бизде жакында эле ушул нерсе аябай талапка коюлду. Кээ бир жерлерде жандуу менен анын дагы баягы мындай жерлерде ырдаш керек деген да талаптар бар экен, бирок негизи ушуга кандай көз карашыңыз? Фонограмманы жокко чыгарууга деги эле. Негизгиси мындай да мындан деген баягы тыйындын эки бети бар дегендейчи, ошо мындай жагы бар да. Жандуу үн менен ырдаш керек өзү. Концерттер, мен жеке концертти бергенде жандуу үн менен ырдап жүрөм. Аяка деген башкача талап болот да, анткени деген технический жагы бар да. Ошол эле звук жагынан болобу, башка жагынан болобу бизде кичине баягы уровень аябай эле эме да, начар, мындайча айткандачы. Филармонияныкы более-менее аябай жакшы да, эмесичи филармониянын. А дворец спорта да биздин жандуу ырдаганга аябай эле эмеси, качествосу начар. Ошон үчүн мындай байгы ошо баягы да айтып кеттим, бир-эки концертте ушу жандуу үн менен биздин ырчыларыбыз концерт бергенде мен ошол жакта катышып аттым концерттерде. Анан бир жаман жери кандай десем, бир эмеге келишимге келишип алышыбыз керек да. Телевидение тартып атканда негизгиси эле бул испокон веков, бул стандартка да жатат, анын баары эле билет. Телевидение тартылганда фонограмма менен ырдаш керек. Искажение деп коет, звуктун көп эмелеп пропадать этип калат. Телевидениенин эмесине, талабына, баягы технический жагынан өтө эме болуп калып, кайрадан студияга барып жаздырып атабыз да. Айла жоктончу, анткени бул эме баягы двойной жумуш болуп калып атат да, андан сырткары каражат, акча каражаты дагы көбүрөөк кетип калып атат. Ошон үчүн эки жумуш болуп калат. Эки жумуш болуп калып атат. Анан бирөөсүнүн убактысы бар, бирөөсүнүн убактысы жок болуп калат ушинтен. Анан ошол нерсени деген биз талап кылышыбыз керек, ырчыларчы. Мына жеке концерт берип атканда именно телевизионный күнү, КТРК тартабы, башкасы ЛТР тартабы, же дагы бир жеке өзлөрүнүн студиялары болот, ошондой чоң-чоң студиялар келгенде кыйналып калып атабыз да биз. Ошол күндү ачык эле айтып, бүгүнкү күнү фонограмма анткени телевидение тартылат депчи. Например, телевидениеде биз чоң-чоң концерттер болот, бир баягы майрамдарга арналган. Ал жерден фонограмма менен ырдап атпайбызбы? Фонограмма менен ырдап атабыз, анткени ал жерде даже ошол эле оркестрлер фонограмма менен ырдаган моменттер болот. Поэтому мен ойлойм, жөтөлүп алыңыз. Азыр баары эле жөтөлүп атат. Экологиянын эмеси да бул.
азыр даже биз мына кечээ ушунчалык көп артисттердин баары эме кылып атты, аябай бүт баарын тамагы урган да. Анткени эшикте ушундай бир абалыбыз аябай таза болбой, микрофондон качып жөтөлөйүн десем деле тамак кургап атпайбы баарыбыз. Анан кечээ эмне кылсак болот деп отур, анан мен айттым, күндө эртең менен сары май жеш керек да. Если жанагы балга кээ бирөөнүн аллергиясы бар да. Ошо кээ бирөөнүн гипоаллергенный балдар болот, ошону аралаштырып туруп эртең экисин жеп жүрбөсөк, действительно тамагыбызга аябай эле кыйын болуп атат. Азыркы экологияда аябай курактан чаң да болуп атат. Мен баягы үстүдөн көрөм да, мен үйдөнкү кабатта жашайм. Үстүдөн караганда кадимкидей эле түтүн биздечи. Ошо чын эле аябай бир кантип ушуну тазалаш керек абаны да. Бардыгы бүт баары жөтөлүп атат азыр. Кичинекей балдардан чоңго чейин. Ошон үчүн жөтөлө бериңиз. Баары түшүнөт. Түшүнөт. Угармандардан кечирим сурайбыз, микрофондон болушунча качып жөтөлсөм деле ден соолукка айла жок экен. Эме деп сүйүү менен жөтөлдү жашырып болбойт дейт эмеспи? Ушундай нерсе экен. Анан негизи Селиже, жакында эле сиз Бейшеналиева атындагы Кыргыз мамлекеттик маданият жана искусство университетинин тарбия жана чыгармачылык иштер боюнча проректор болуп дайындалдыңыз. Биринчиден жалпы жааматыбыз менен орнуңуз кут болсун деп куттуктайлы дагы, ошол жөнүндө кеп салсаңыз. Мындайча айтканда сиздерге чоң рахмат, жалпы кыргыз элиме рахмат. Абдан жакшы ушун проекттер болгондо аябай жакшы комментарийлер келип атты, куттуктоолор келип атты. Эми бул мен бир кабинеттен бир кабинетке ошкондой эле болду, мындайча айткандачы. Баягы эле коллективим, баягы эле иштеген иштерим, мен студенттер менен иштөө жагынан ошону иштеп эле жүргөм, чын айткандачы. Анан иштеп эле келатам да, эч бир мындай эле болгон жок. Азыр баягы жоопкерчилик мындан дагы көтөрүлдү. Эми түзмө-түз студенттер менен, жалпы студенттер менен иштеп турчу күн келди. Андан сырткары жатаканадагы студенттерге дагы ушундай эмелер болуп атат. Анан эми мен чында башында ушу сырттан окуу факультетинин декандык ордумду дагы бошотсомбу деген, бошотуп берсем депчи. Мен сырттан окуу факультетинде 2008ден бери иштеп аткам да. Бир топ жыл болуп кетти. Эми карасаңыздар бир 15 жылдай болуп турган, өзүм деле ойлонуп жүргөм ушу бир-эки жылдан беричи. Акырындык менен ушу мугалим болуп эле, жөн эле сабагыма келип, жакшынакай өзүмдүн расписание менен келип, балдар менен иштеп, анан дагы башка бир жумуштар менен алек болом деп даярданып, азыр ошо чечимге келгем чынында. Бүгүн эртең балким мен заявлениени жазмакмын, балким уже жазып коймок болушум керек да. Жаштарга жол берели дедим, чын айтканда. Азыр мына биздин ошо ректорубуз да жаңы келип, январьдын 12-синде келген. Ошо кишинин мындайча айтканда биздин университеттин ичинен ротация болот деген да, көп нерселер алмашылат деп өзүнүн программасын бизге көрсөткөндө ошондо эле айткан. Ошондо да, значит, мага премиясы келиптир деп мындай эме кылып койгом да, сүйүнүпчү. Мен ойлогондой болуп атат деп, жана ротация дегенде мен ротациясын эмес, жөн эле өзүмдүн ошо арызымды жазып туруп эле мугалим болуп калайын деп, мугалим эле болоюн деген болчумун. Анан мен да азыр аябай жумуштар көбөйдү да, мындайча айтканда. Мен өзүмдүн университетимден сырткары дагы көптөгөн иштерди баштап алгам, чоң иштерди баштап алгам. Ошол экилердин баарын ордуна келтиришим керек, 30 жылдык концертиме даярданышым керек деген нерселер менен ошо тиги Түмөнбай Рахманович менен Калыбек Кемелович экөө эки жагыма отуруп туруп эле ызылдатышты. Болбойт, андай кылбаңыз, иштеп бериңиз, азыр сиз иштей турчу, сиз бизге керексиз. Сизди коллектив сыйлайт, сизди коллектив угат, кандай болбосун дагы сиздей адам керек бизге деп болбой ушинтип эметкенден анан аябай кыйналдым, чын эле. Аябай мен болгум келбей койду да. Чечим чыгарыш оор болгон экен. Мен жок дедим, жок, иштебейм, мага кереги жок. Мен ушу балдарым менен эле, студенттерим менен өзүм сабагымды өткөрүп, мен андан көрөк өзүмдүн жеке турмушум бар. Андан сырткары ошо жаңы ассоциациямды ачып алгам. Ассоциацияны катуу иштетиш керек. Убакыттын баары ошол жака кетет десем, жетишесиз сиз деген тыңсыз. Сиз баарына жетишип жүрөсүз, баягы эле жумушуңузда эки жактан болбой суранышкандарынан анан эми коем. Кыргызда бар эмеспи, ырыскың теппе депчи. Анан
билбейм, бир 5-10 мүнөттүн ичинде эле мени обработка кылып коюшту. Эмне эле анда бир кабинеттен экинчи кабинетке көчүрүп коюшту деңизчи. Анан баягы сырттан окуу факультетине барып жылдын аягына чейин баары отчетун беришим керек, баары иштеш керек деп ойлонойм. Көрөйүнчү жылдын аягына чейин иштеп көрөйүн. Мен өзү иштеп кете алам. Өзүм жетет, жакшы нерселерди, жакшы проекттер жазап, жакшы пландар түзүп, анын баарын жасайм да. Ошо нерсе мага азыр бүгүнкү күнү менин өзүмдүн жеке өзүмдүн мореке болуп аткан иштериме тоскоолдук бербесе, мен экөөнө тең, үчөөнө тең жетише турган болсом, мен иштеп кетем. Жок, мага тоскоолдук боло турган болсо дедим, мен анда кайта арызды жазып туруп, арызды любой күнү жазып кете бериңиз дедим. Өтүп баратса, мага тоскоолдук боло турган болсо, мен анда акырындык менен эле арызымды жазып туруп, жөнөкөй эле мугалимдикке кайтадан келем десем, ошондой келишим менен бул проект арсылап отурдум. Эч ким билген эмес, апам да билген эмес, бүт туугандарым да билген эмес. Анан эле бат эле болуп кетти да, мындайча айтканда. Анан эле карасам, Кыргызстан полный эле, мен как будто бир министр болгондой эле куттуктоолор болду, Кудайга шүгүр тобу демекчимин. Значит, бир жаман комментарий уккан жокмун, бир мындай жаман сөз уккан жокмун. Значит, мен бул нерсеге жөндөн келбептирмин деп, мындай тобокел келтирип отурган кезим азыр. Демек, сиз бул кызматка келип калганыңызга ушуга чейин кылган жумушуңуздун дагы акыбети деп билет экенсиз да сизче. 2008ден бери иштеп атасызбы ошондо педагог болуп? Университетте мен 2000-жылдан бери иштегем. 2004 мен күндүзгү бөлүмдөгү социалдык маданий ишмер факультетинде күндүзгү бөлүмдө декан болгом. Декан болуп 4 жыл иштедим, андан кийин сырттан окуу факультетине декан болуп кеттим. Канча жашыңызда келип атасыз ошондой искусствого? Ой, мен 30, кайсы биздин университетке? Азыркы университетке. 30тан ашкан, 31 жашымда келгем да. 31 жашыңызда. Канча жылдан бери жүргөн болуп каласыз ошондо? Мына уже 23 жыл болду. 23 жылдан бери искусство университетинин педагогу болуп эмгектенип келдиңиз. Да. Өтө сонун ишиңизге ийгилик каалайбыз. Анан суроо бергим келип атат сиздин имиджиңиз боюнча. Мен бала кезимде негизи Асель эжени көрсөм сахнадан эң эле эсиме түшкөнү чачыңызды силкип ырдайсыз го. Бул нерсе сизге шыктандырабы же бул эмне себептен дайыма ошо чачыңызды силкип ырдайсыз? Кантип силкип билбейм, байкабайт экенминчи. Мынтиппи? Ошондой ырдайсыз да. Башыңызды чайкап. Билбейм, мен өзүм эле ушундай болушум керек, мен болгондо эле негизгиси эле башым эле эмес, өзүмдү эле шуулдап жүрөм го, ошон үчүн. Бул мен өзүмдүн эле эмемем болсо керек. Төрөлгөндөн эле ошондой болушум керек. Ошол нерсе баягы бүгүн ким келет конокко, бүгүн ким келет десе кесиптешимен бирөө дагы аябай кызыктар экен. Сиз эмне себептен ушинтип эметип болуп экен, ушул нерсе жагабы же кандай деп сурап калды. Ушуну байкап коеюнчу. Мен анан мен да күлүп атпайм. Ооба, Асель эжени чындап эле мен бала кезимден бери сахнадан көргөндөн бери ушул калыпта келатат. Ушундай бийлеп, мына азыр канча жашка чыгып калдыңыз, эми кыздын жашын тактап айтпай эле коеюн. Канча жашка келип калсаңыз дагы ошондой эле бийлеп, ошондой эле кыймыл аракет менен жүрөсүз да. Анан ойлодум эле бир ортодон Асель эже да бир имиджин өзгөртөбү же башкага. Ошол эле прическа, кичине эле баягы өңү өзгөргөнү болбосо, ошол эле прическа менен келатасыз да. Ортодон имиджиңизди өзгөртөйүн дегенде ойлоруңуз болбойбу? Жок, имиджимди мен өзгөртүп эле келатам, бирок канча жолу чачымды өстүрүп көрдүм, өтө мындай кыска чач тагып көрдүм, под мальчишку деп коет эмеспи, ошондой чачтарды баягы бир момент эметем, жагат, анан бир 2-3 айдан кийин тажап кетем да, анан эле эң эле мага ыңгайлуу ушул эле прическам болот да. Мен анткени мындай мен парикмахерскийге барып эме убакытты кетиргенди жаман көрөм. Негизгиси эле чач менен мындай алышканды жаман көрөм да. А мен өзүм үйдөн 20 мүнөттүн ортосунда ушу чачымды өзүм жасап алам да. Анан мындай карайсың да, артка карап сүрөттөрдү карасаң, баары эле ушул прическа менин келбетиме жарашат экен да, анан мага өтө ыңгайлуу да бул чаччы. 2 күнүн биринде болсо да өзүм эле укладка кылып алам. Демек ыңгайлуулугун дагы карайт экенсиз да. Анан бир нерсени сурайынчы, сизди Асель Турдалиева кылган, сизге атактуулук алып келген кайсы чыгарма болгон? Негизгиси кичинекей кезимден бери ырдагам, эми ал ырлар менен мектептен бияк-тияка барып, кароолорго барып ырдагам. Ар кайсы жерде эмес, Советтер Союзунда окубадыкпы биз, ошол кезде ырдаганда ошо 15 республиканын эмелерине барып да ырдачубуз. Бирок эң негизгиси профессионалдуу сахнага менин баарына бул билишет болуш керек. Ушул Биродор Усманович Борбиевдин жаз жаңгырыгы менен
таанылган болчумун. Ташкенттен келгенден кийин театрда жаңгыр деген ырыңыз ооба өтө сонун. Анан аялдын психологиясын кийген кийиминен дагы билсе болот деп психологдор айтып калат эмеспи? Сиз кайсы оюнга көбүнчө басым жасайсыз? Мен негизгиси өзүм жанагы гороскоп боюнча меники көбүнчөсү эметет да, бирюза жагат мага. Бирюза цветтер, ачык цветтер жагат негизгиси эле. А мындай негизгиси баягы как рабочий катары меники көбүнчөсү ошо кара түстө да, кара түстө көп кийимдер. Бирок эң жакшы көргөнүм бул меники ушу бирюза менен такой изумрудтарды жакшы көрөм да, ушундай цветтер. Ушундай цветтерди калыштырасыз, Анан сиздин алгачкы баягы жумушка келгениңиздеги окуяларыңыз болду беле? Жаңы ушу мугалимдик кесипти тандаганда, искусствого келгениңиздеги Асель кандай эле, учурдагы проректор болгон Асель Турдалиева кандай, ушу бир айтып бериңизчи. Асыл эми канча жыл, 23 жылдык стаж деген эмне деген стаж Асележе? Ошондо кандай элеңиз? Балки мен ушул кезде ушундай болсо мындай болот белем, же башка деп күчкө чыгат белем деген ойлоруңуз ойлонтобу? Ойлонтот, конечно, бирок эми мындай да башында мен аябай чочуркагам да. Негизгиси мага ушул университетке келиш өзү абдан көп ойлондум, чынын айтканда. Анан кызым кичинекей болчу, анан мен гастролдорго чыгып кетип атканда аябай чыркырачу да. Анан апам айтып калды, болду эми өзүңүн ал кезде жолдошум менен дагы ажырашкан кезим болчу. Ажырашып өткөн анан эми кызыңды өзүң карашың керек. Сен балага бай эмессиң, ушу кызың турганда эми кызыңды чыркартпачы балам деп апам көбүнчөсү бакты да. Анан ошондо мен эмне болуп, анда кандай кылсам экен деп анан ошол бир мен өзүм курсташым университетте ал кезде институт искусств болчу. Ошондо Эсен Ишенович Буканов деген экөөбүз музыкальный училище Курентьевада чогуу окуганбыз, курсташым. А биякта институт искусства ал декан болчу. Анан ошо менен жолугушуп калып эле, анан мен айтып калдым, мени көрүп калып айтып калды, Асель, бизге келип иштебейсиңби, кечичке ырдай бересиң, ырың деле калбайт, бирок сендей бизге специалисттер керек, адистер, именно сендей адистер бизге керек, сен деген мен аябай жакшы Ташкенттеги театральныйды бүткөнсүң, бизге как раз ошондой сахна кеби, сахна кыймыл аракет деген сабактарыбыз бар, ошону бербейсиң дегенде ойлонуп көрөйүнчү дедим. Анан келип ошо иним менен кеңешип, апам менен кеңешип, ошо Жаныбек деген иним бар, мамам экөө менен кеңешип эметсем анан иштеп көр деди. Жакшы да дейт, бул жакшы нерсе мугалим болуш. Анан мен колуман келеби ушу мугалим болуш деп анан келип кичине эле саат алып көрдүм биринчи. Аз маз саат алдым. Анан карасам эметип эле ошондо анан 1-2 жыл, экинчи жылга келгенде эле мен штабка кирдим да. Штабка киргенде эле Раматлык Өзбек Абылдаевич деген, Өзбек Абылдаевич деген агайыбыз бар болчу, абдан ушундай бир эме да, грамотный, анан аябай интеллигентный киши. Өзү ошо анан проректор, окуу иштер боюнча проректор болчу, анан мени көрүп эле мындай признавать этчү эмес да, мен Эсеннин подружкасы деп элечи. Анан аябай мен задевать этчү да ушул нерсе, эмне ушинтип айта берет, мен сабакты жакшынакай берип атсам, экзамендерди сонун берип атам. Анан бир жерлерге Эсеннин подружкасы да келип калган турбайбы деп элечи. Анан ушундай доказывать этким келди. Анткени биздин экзамендер жөн эле мындай албайсыңдарбы? Мектептегидей эмес, алып туруп, например, мен ошол эле сахна кебинен экзамен бере турган болсом студенттер менен, албетте кафедранын мүчөлөрү келет, жалпы кафедра башчысы келет. Керек болсо ректордон бери кирет да бизге экзаменге, ректор, проректорлор келет. Негизгиси биз экзамен бергенде эшигибиз ачык, студенттер дагы келет. Ошондо бир эле студенттер экзамен бербестен мен да берип атам да экзаменди. Бул Турдалиеванын балдары бүгүнкү күндө кандай экзамен берет, кандай билим берип атты экен, кандай балдар менен кандай иштейт экен деген биздин результатыбыз бул жерде менин эмгегим, менин кылган иштеген ишим бул балдардан көрүнөт да, менин результатым. Анан сизге көрсөтөм дедим. Аябай жакшы даярданып аткан кезим болчу. Экзаменге кириңиз Өзбек Абылдаевич дедим. Десем, жок, мен андайды түшүнбөйм да, ушундай сүйлөгөн киши, мен андайды билбейм. Жок, агай, киресиз дедим. Эсен Ишеновичтин подружкасынын экзаменине кириңиз дедим.
макулду анан кирди, ректор да кирди, баардык бүт бар отурушат эмде ошо сахна кебүү менен сахнадагы кыймыл аракет, сценическое движение деп коет. Ошо 2 сабакты совмещать этип туруп бердим да. Аябай жакшы болду менимче. Экзаменди жакшы бердим, ийгиликтүү өткөндөн кийин анан отуруп эле мен жарым саат эле отуруп кетем деген, анан 1,5 сааттай отурдум. Ай, сабакка келиш керек турбайбы деди. Ай, сенин сабагың укмуш сонун турбайбы деген. Ошо күндөн баштап Эсенин подружкасы эмес, бул Асель деп анан Асель карындашым деп сүйлөдү. Андан кийин анан отчествоң ким эле деди. Алымкуловна десем, Асель Алымкуловна деп анан ошондон признавать эткен да. Анан аябай сүйүнгөм. Анткени ошо ал киши ушундай сүрдүү киши болчу. Ал кишиге жагыш это ушундай баягы совет дорунундагы момундай кыйын бир портократтардын бири болчу да. Требованиялер күчтүү, өтө акылдуу киши да. Анан таптаза жүрөт. Кийген кийимитим эле прям бир карап туруп суктанчубуз да. Анан чукуп сүйлөчү да, акырын раз мындай сайып койгон киши болчу да. Кадимкидей болчу. Кадимкидей мындай ийне менен сайгандай сөздүн эмеси курч болчу, сүйлөгөн сөзү ошо адам. Анан кийин мен аябай жакшы көрүп калды. Ошону менен Өзбек Абылдаевич болушун анан мени көргөндө аябай мактанан, ай, кызыңа жакшы билим бер. Ай, кызың чоңоюп атат, кызыңан эчтеке аяба. Тилдердин баарын үйрөт, жакшы мектепке бер, акчаңды аяба. Кызың үчүн ушундай анан кай сыяктуу окуп атат азыр? 61-ге бердиңби? Туура кылдың. Эми мындай кылгын. Анан деген сен чет мамлекеттен окуткуң. Баланын деген мировоззрениясы чоңойот. Баланын көз карашы болгон аң сезими ушундай башкача болот. Кай сыякка тапшырткансың? Тиме кызым окууга өткөндө аябай сүйүнүп анан батасын берген да ушунчу. Вот ушундай адамдар менен иштешип келем да. Кызым деп калдыңыз, арканда узакташтабай эле ушу кызыңыз жөнүндө сурайлычы. Негизи айтыңызда чет мамлекетте окуп жүрүшүңүздө, чет мамлекетте окуйт кызым деп каласыз, учурда кайсыл жакта? Бүттү, уже окуусун бүтүрүп келди. Кытайда, Шанхайда окуган, бакалаврды бүттү. Андан кийин келип, бияктан жакшынакай өзүнүн жеке эмесин ачты. Ишканасын. Ал деген бул экспортко чыгарат. Кыргыз Аселхани деп эметет. Бул эме Асель деген бул бал да. Анан ошо Спарсет жанагы эң жакшы биздин ат башынын балдары бар эмес, ошо самый высший качестводагы гипоаллергенный бал менен занимается она и эмеге чет мамлекетке экспорт кылат. Сонун андан сырткары сабак берет. Английскийден сабак берет, Кытай тилинен сабак берет. Анан Турцияга да барып иштеп келди. Эмети азыр болсо ошо ырдап, анан ошо менен алек болуп атат. Кудайым буйруса, дагы алдыда көптөгөн пландар бар, анан айтыштын кажети жок деп ойлойм. Бактылуу болсо болот. Бактылуу болсо болот. Ошо мен ошол жөнүндө суроо берейин деп атам. Качан турмуш жолуна узатайын деп атасыз кызыңызды? Кудай кааласа, Кудайым ошо буйрган күнүндө мен силерге келип айтам, мактанып деп. Кызымды турмушка узаттым, санжырак айтайын деп келесиз атайын. Могу жерден эле жооп басып келем 5 мүнөттө. Экесанын анан эсележе ошол күнгө чогуу жете элесиз. Кудай кааласа, тынччылык болсун. Тынччылык болсун, эл аман болсун, жалпысынан эл ичинде биз аман бололу дегенде. Анан эсележе бир нерсени сурагым келип атат. Сиз биринчи турмуштан баягы ушундай эме болуп калды, тагдырдын жазмышы деп коет бул нерсени. Анан тагдырда экинчи баары бир адамда жүрөктө сүйүү болот. Өзгөчө чыгармачыл адамдардын жүрөгү башкача болот. Өзүңүз деле билесиз да. Башкача болот. Сүйүүсүз жашай албайт. Чыгармалар дагы ошого жараша жаралат. Илхом ошого жараша келет. Мисалы айтат го Чыңгыз Айтматов, биздин Чыңгыз Айтматов Бибисара Бейшеналиеваны эгер сүйбөгөндө ушундай чоң чыгаан чыгармалар жаралат беле, ким билет деп айтат. Ошол жаатында сурагым келип атат. Сизге сүйүү деги келдиби? Албетте, мына экөөбүз деле айтып кеттик, мен макулдугумда берип атам, сүйүүсүз жашоо жок чынында эле. Албетте сүйүш керек. Албетте мына кызым деле айтат, апа, эми мен деле турмушка чыксам, сиздин жаныңызда да жакшы бир адам болсо, сизге ушундай бир жаныңызда жөлөк таяк болгон, экөөңөр чогуу жакшынакай ээрчишип алып той топурга барган, үйгө келип жакшынакай бир өткен адам болсо турмушка чыгып алыңыз деп деле айтып келет.
Кудай кааласа мен деле ошондой пландарды түзүп койгом, туюрса болот. Ооба, негизи Асележе, жаныңызда бала деген Жакшы адам бар, жанымда бар. Бар учурда, Учурда бар, ооба. Колун сурагандар да көп, Кудайга шүгүр. Кээ бирөө азыр айтат болуш керек, Асел Турдарева жөнүндө ушу 50дөн ашкандан кийин ничего подобного. 50 деген бул только гана цифралар. Бизден ички дүйнөбүз болобу, өмүр бою биз сүйүү менен жашап келишибиз керек. Сүйүү түгөндү дегенде, значит жашоону түгөнгөндө сүйүү болуш керек. Бардык жагынан, мекенди сүйүү, ата энени сүйүү, балдарды сүйүү, жумушуңду сүйүү, өзүңдүн денеңди сүйүү деген бар, өзүңдү өзүң сүйүү деген бар. Ошон үчүн сүйүү албетте болуш керек. Анан жакшы бир адамды сүйгөн бул өзүнчө бир, мындайча айтканда, элексир да. Сөзсүз түрдө. Анан сүйүүнү билбейм эми, сүйүүсүз жашоо өзү кандай? Сүйүүсүз жашоо деле кызыксыз болсо керек. Кызыксыз. Лучше сүйүп жашаган жакшы. Сүйүп жашаган жакшы. Анан сүйүү деп калдык, эгерде сиз ушундай бир адамды сүйсөңүз, бирок анын эч нерсеси, сизге бере турган эч нерсеси жок. Сиз болгону сүйөсүз ал адамды. Сүйүү гана бар ортоңуздарда. Бирок эми сизди колдойн десе, материалдык жактан колдой албайт. Мисалычы, азыр материалдык жак өтө эле роль ойнойт жашоодо, өтө чоң роль ойнойт. Эмне кылат элең, сүйүүнү тандайсызбы же материалдык байлыкты тандайт белесизби? Жок, сүйүүдү. Эми Кудайга шүгүр, менин азыр деген баягы үйүм бар, демекчи баары эле орду, баары жакшы. Эсли ошол адамды мен абдан жакшы сүйүп кала турган болсом, мен ал балам дебедим, ал адамды мындайча карап туруп мындай кыласың дейт. Ал чын дили менен мени сүйө турган болсо, мени сыйлап, мени ушундай көзүмөн тегеренип турса, жакшы адам болсо, почему бы нет. Самое главное, менин өзүмдүн требованиялерим бар да. Если мен ошо адамга турмушка чыга турган болсо, мен требованиялерин айтам. Ичпейсиң, тартпайсың, лишний мындай нелерди кылбайсың деген өзүмдүн бир критерийлерим болот. Анан жөн эле бир аябай сүйүп калып эле анан бир Кудай сактасын андайдан. Мен деле андай адамдарды сүйбөйт болушум керек. Менин да өзүмдүн вкусум бар. Менин өзүмдүн бир образым бар, менин алдымда бир образ бар да. И ошо адамга мен албетте ал адамды мен бир эле мынтип алып, мен сүйүп калдым деген адамды мен эч качан сүйбөйм. Мен карап, тияк бягын карап туруп сүйүшүм мүмкүн да. Мага кылган мамилеси, мага кылган сезими, ошону билип, анан мага ошо туура келе турган болсо, мен албетте ал адамдын колунда эч нерсе жок болсо, мен ал адамды көтөрүп алыш менин колумдан. Сизде өтө сонун. Бизде болсо бүгүн жылдыздуу коногубуз бар. Жылдыздуу коногубуз Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Асел Турдалиева эжекебиз менен маегибиз уланууда. Асел эжекеге болсо кийинки суроомду узатайынчы. Асел эжеке, педагогика жагында көп сүйлөштүк. Эми чыгармачылыкка келсек, чыгармачылыкта жаңыр жаратайын, жаңы тепкичке чыгайын же дагы башка чыгармаларды элге тартуулайын деген пландарыңыз барбы? Албетте. Мен сентябрда Кудайым буйрса туулган күнүмдө деп атам, филармонияда концерт берем, сахнада 30 жыл деген. Азыр мына 31 жыл кетти. 22 жылы декабрдын 3-үндө ровно 30 жыл болду да. Ушу концертти азыр жазгысын койбой эле кой турайын деп чечтим, анткени жазында берейин деп аткам да. Анан күркүрөгөн күздө өзүмдүн туулган күнүмө репетицияга азыраак убакыт болуп калчу да экен. Мен Тимур эке азыркы жумушум менен көбүрөөк алек болуп калдым да, университет менен. Анан концертим меники ушу сентябрдын 13-үнө коеюн деп, анан как раз мен репетиция орунга да жетишем, режиссерлор менен иштешкенге да жетишем да, Кудай буйрса. Ошого албетте жаңырлар, азыр жаңырлардын авторлору иштеп аткан кезде 1-2-3 жаңырым даяр болуп турат, эми ошонун баарын жасатышым керек. Анан учурдагы чыгармачылыкта жаңы жүздөр, бир жаздыр эле музыкага кое турган болсок же башкага кое турган болсок, аябай көбөйүп кетти да. Негизи билими бар деле, билими жогу деле ырдап атат да. Буга кандай көз карашыңыз кандай? Эми бул мындай да, ал бүт эле дүйнө жүзүндө бул практика болуп эле атат да. Бул нерсе мындай эле көрүнүш нерсе, соцсеттер менен эле жакшынакай популярный болуп кетип атышат. Элек деген бар да, ырдай беришсин.
билими бар деле жок деле да, бирок баягы бир гана нерсени айтат элем да, ошо кептеп фонограммасын жасатып алып үндөрүн түстөтүп алып ырдагандар андан көп азырчы. Анан микрофонду кармап туруп жандуу үн менен ырдап бер десе эч нерсе жок да, мындайча айтканда. Азыр аябай оңой болуп калды да. Тоңго түшпөй ырдап атсаң деле студиядан отуруп туруп ошо балдардын эле эмгеги да, мындайча айткандачы отуруп алып туруп ар бир нерсесин, ар бир нотасын көтөрүп же түшүрүп жакшынакай кылып жасап берип коет. А колуна микрофон карматсаң ырдай албайт. Алар ошентип эле азыр эмеден чыгып калат өзлөрү элечи. Вот электен өтпөй калат да, мындайча айтканда. Анан мына азыр ошо жандуу үн менен эметип атпайсызбы? Азыр эле билинип калды. Концерттерден жандуу концерт силер деген эме фонограмма менен ырдайм десеңер, анда силерди сахнага чыгарбайбыз дегенде өзлөрү эле кетип калып атат да көп. Мен алардын аттарын айтпай эле коеюн. Ушинтип атып эле анан иркилет. Мен андай нерсеге азыр сен барып ал ар кимисин сен ырдаба, сенде үн жок экен дегенге биздин акылыбыз жок да. Ал өзү эле билинип калат. Ыйык сахнага келгенде эле билинип калат да. Анан өзүңүз баса белгилеп айтып кеткенсиз, сахнага келгениңизге 30 жыл болду. Алгач канча жашыңызда чыккансыз? Эме ошо эмени бүтүп келгенде, университетти, Ташкентский театральный институту бүтүп келгенде 92-жыл, ошондо получается 22-23 жашымда. 22-23 жашыңызда. Өтө сонун мугалимдик кесипке кайра кайткым келип атат. Себеп дегенде, мугалимдик кесибиңизде окуучуларыңызда кандайдыр бир учурлар болгонбу? Экзаменден өтпөй калып, ыйлаган, же дагы башка бир эсте калган окуяңызды айтып бериңизчи. Эми экзаменден өтпөй калган деген бул өзү негизгиси эле балдар баягы башынан баштап начар келген балдар да, мындайча айтканда. Аларга бир эме кыласың, предупреждение 2 кыласың, 3 кыласың, 3төн кийин уже киргизбей койгон балдардычы. Ата-энелерди чалгандан коркушат. Алар мактанып коет. Мен окуп атам, мен кыйратып атам деп угуп атасыңар студенттер. Анан мен сразу эле кел ата-энеңдин эмесин, телефонун бер дегенде суранышат да. Суранам, Асележеке айтпаган алар билбейт депчи. Анан эми азыр бир чети баягы түшүнгүм келет, эми алар деле акча тапкысы келет. Жана официант болуп иштешип акча түнкүгө чейин жүрүшөт, эртең менен эрте сабакка кечигип калышат. Анан мен айтам да, жумушту мындай эме кылгыла, 1-2-3 курста вот эми фундаментти эң башында базовый кетип атканда, основа из основ кетип атканда вообще эч жакка жумушка орношпогула. 2-3 курс эметти. Андан кийин баягы только баягы гуманитарный сабактарда асайганда анан акырындан өзүңөр иштей берсиңер болот деп. Анан мен чынында эле өтө эмем талабым эме да, катуу балдаргачы. Анан же болбосо балдар менен баягы иштеп баштаганда кээ бирөөнүн мындай болот да, кээ бирөөлөр баягы таланттуу бала деп аласың. Анан эле ал балдар деген эле жамын алышат да. Анан аны менен иштеп атканда кыйын да, вот чыкпайт да ошо бала. Кантип ушул баланы эметем деп. Ошондой балдар кээ бирөөсү 4-5 курста эмеси проявляться этет да, таланты. Ошон үчүн баягы ой мен эме университет таштап коюн, өзүм деле звезда болуп кеттим дегендер бар эмеспи? Өзүм кайрылып эле кайта келишет. Анткени деген кайсы жерге барып иштебесең диплом сурайт. Убагында таштап койгондор андай эме таланттуу эмелер көп. Анан мен бирок баягы чынында эле абсолютно дедимде жок балдарга мен сразу эле айтам да, сен адашып келип алдың, убакыт өткөрбө, ойлон, ата-энең менен сүйлөш, жакындарың менен сүйлөш. Ошо мен ушул жакта мен аябай звезда болуп, жылдыз болом деп келдим эле, бул меники эмес экен. Өзүң менен өзүң сүйлөшүп көр, кыйналасың. Зачем тебе? Сен баягы эме деген сөз бар го, мен ушуну көп айтам да балдаргачы. Айыл чем шаарда акыркы бала болгучакты айылда биринчи болгонуң жакшы балам. Ошон үчүн ар бир кесипти тандоонун алдында бала өзү ойлонуш керек. Мен ошого көзүм жете эле. Мен чын эле ошондой чоң бир жакшы нерсе мен пайда алып келе аламбы мен өзүмдүн экениме? Ошо кайсы тармак болбосун. Ошондой эме менен аябай ойлонуп туруп анан кесипти тандаш керек да адамчы. Анан менки көп эле эмелер мага ыраазы болушат бүгүнкү күндө. Мен ошентип канча деген студенттерге айткам, анан кийин же чалып коюшат, же жолуккан жерден Асележе
жөн эле жүргөн турбайм, мен мына өзүмдү ушул жерден ушул кесиптен тапты, мына азыр ишим жакшы болуп калды, азыр мына убактымды алдырып коймок экенмин депчи менге ачык эле айткан күндөрүм ыйлачуу бакыштар. Жок, мен дагы көрүп көрөйүнчү депчи көргөндө эмне жок, биякта эчтеке жок да. Просто человек не чувствует, да. Артист болуш, кайсы эме болбосун, сахнанын там драматический жагы болобу, же болбосо музыкальный жагы болобу, же дагы бир эстрада жагы болобу, жаатынан, же режиссура жагынан болобу, сен өзүңдү ошол жерден көрбөсөң, акырын өзүң менен өзүң кеңешип туруп эле кете беришиң керек да. Бул өтө эми аябай мындайча айтканда жоопкерчиликтүү жана аябай трудоемкий эме да. Кесиптен мореки биздин ошо чыгармачылык жаатычы, ошон үчүн буну сүйүп жана ошол эки менен сен сезип ошону жашай албайм, мен только ошондон өзүмдү көрөм деген гана адамдар, мен сахна үчүн мен жанымды берем, мен өлтүрөм деген адам келиш керек да. Мен баарына чыдайм деп көп нерседен жертва болуш мүмкүн. Балким ошо сахнага чыгып кеткен кезде балким турмушуң бузулуп калышы мүмкүн, бир обязательно бир жертва болот да. Кандай болбосун бир жериңе жертва болот. Ошон үчүн эме искусство жаатында биздин эмеде чоң ырчы же чоң бир инсан болуш өтө кыйын. А мен болсо кайрадан эле Асил эжеге кезектеги суроону узатайын деп турам. Негизи Түмөнбай Колдошев мырза келгенден кийин искусство университетинде кандайдыр бир жакшы урууну байкадыңызбы? Бар алдыда да, бирок эми бул Түмөнбай мырзабыз жаш, энергия бар, анан аябай упорство бар экен, өзүнүн кыла турчу ишине көзү жеткен мырза экен. Мен ойлойм, жакшы иштеп кетет депчи. Анткени бул иши деле искусстводан алыс эмес адам экен, тажрыйбасы бар экен, проректор болуп иштеген экен, жанагы эмети чарба жагынан финансы жагын жакшы чагат экен. Бизге эме да, бул дагы нерсе, чоң нерсе да. Андан сырткары коллектив менен жакшы, мына азыр уже мындай бири-бирибизге мындай эме болуп калдык да, как вам сказать, жанагы начали привыкать уже, родной боло баштадык да, мындайча айтканда, көнүшүп калдык анан. Андан сырткары мына азыр ушу келгенде мына азыр кичине ич арабызда мындай ротациялар болуп атат. Андан сырткары биздин университетке мына азыр жаңы здание салынат деп атат, Кудайым буйрсачы. Искусство университетине биздики аябай эле эскирип калган да, негизгиси эле общежитиенин эмеси болчу да. А биздин эмебиз, зданиебиз негизгиси искусство институтунун зданиясы азыркы консерватория болуп турган здание болчу да. Тияк общежитие болчу мындайча айтканда. Анан экиге бөлүнгөндө консерваторияны тияк болуп калды, анан биздин институт искусств жанагы общежитиенин зданиясы болуп калган да. По стандарту он не принадлежит, да, мындай эме эмес да, стандартка жооп бербейт да. Анан бизде өзүбүздө чоң территория бар, ошол корого чоң здание салынган калды, аябай чуркап атат. Азыр Кудайым буйрса ошол нерсени кыла турган болсо, анда азамат жигит болот да. Анда канча деген менин адамдын, канча деген ушул жерде иштегендердин, ошол эле студенттердин канча деген инсандын батасын алат ошо. Бирок мен көзүм жетет, ал киши жазайт да, музыкально-педагогический эменин техникумдун Эрматовдун аябай эле жакшы оңдоп койгонда, актовый залынан бери жасаган көп нерселеринде келип за короткий срок жакшы нерселер жасап атты да. Биз анын үчүн ал кишиге тоже колдоо көрсөтүшүбүз керек, моралдык жагынанбы же финансовый болбосо дагы мындай биз чогуу бир эмеде бир муштум болуп, Кудайым буйрса ошо жакшы иштерди кылалы деп мындай азыр команданы өзү дагы жакшы собирать этип, өзүнөн мындай эме кылып атат. Өтө мындай эмеси жакшы, программасы да жакшы экен, иштеп кетет буюрса. Иштеп кетет. Башында биз дагы кичине кулак чалып калдык эле, Түмөнбай мырза жаңы келгенде бир аз кабыл алуыңуздар аябай оор болду эле жааматыңыздар менен. Анан кантип көндүңүздөр, кантип кабыл алдыңыздар? Эми мындай да
Бизде ар ким өзүнүн коллективинин өзүнүн кандидатураларын коет туурабы. Анан биздики мурун деген баягы шайлоо болчу да өзүбүздүн ишибизде элечи, выборы были да. Анан кийин эле мына ошо июнда 22-жылы назначение кылып койду да. Анан ар кимге үйүнө алып келип туруп бирөөнү коюп койсо, тааныбаган кишини же билбесекпиз, чынында эле билген эмеспиз. Анан бизде информация чогулду да бизге дагычы. Анан аябай мындай дезинформациялар аябай көп болду да чынында. Аябай жаман эмелерчи. Анан, конечно, чочуркайсың да. Анан алып туруп эле билбегенди ишини алып келип туруп эле маңдайыңа коюп койсо, ушул киши менен иштешип кете алабыз деп, тем более жанагындай дезинформациялар болуп атса, аябай жаман кишилерди айтты. Монстр кылып койду да мындайча айтканда. Анан элестетсеңер, мен деле Турдалиеваны алып барып эле башка училищеге ал деген ушундай керек болсо мындай бар, анан тигиндей экен, мындай экен, дейсиңер да, туурабы? Андан кийин эми чын эле ошо чогуу мурунку иштешип жүргөн коллективдин эле эмелери да. Ой, аны жолотпогула дегендер да. Жолотпогула ал момундай, тигиндей деп. Ошо мурунку иштешкен, ошол эле училищеден, ошол эле университеттен информациялар келген да. Ошон менен анан кийин биз эметкенде иштешели дедик, көрөлү дедик. Андан кийин жакшы иштешпек, азыр баары жакшы шүгүр. Сонун Населе жеке, сизге болсо карасам убакыттын соңку мүнөттөрүнө келип калыптырбыз. Убакыт учкан куш эмеспи негизи. Сизге эркин микрофон. Кыргыз элине жалпы журтчулугуна өзүңүздүн жакшы сөздөрүңүздү арнап кетсеңиз болот. Эми жаз келип калдığında өзүңүздөр айткандай аябай азыр жолдо басып келатый, кандай сонун депчи. Ушу жаз келатат, баардыгыңыздарга кааларым ушу жаңылануу баарыбызга, Нооруз майрамы келатат. Ушу жаңылануу деген ушу да. Ошон үчүн баардык кыргыз элине болду, жалпы адамзатка кааларым ушу асманыбыз ачык болсун, Кудайдан ошону эле тилеп калдык. Тынччылык болсун, элдин пейили оңолсун, ыйман берсин, ынсап берсин. Жер көтөрө албай баратабы канча деген бир ушундай бир эмелер болуп атат го, страшный нерселер. Ошон үчүн бул, по-моему, адамдын өзүнүн пейилинен болуш керек. Эркек эркектей болуп, аял аялдай болуп, ушундай бир кандай бир туура эмес нерселер, көп нерсе болуп атат. Ошону жер көтөрө албай кетип атабы, Кудайым ошого чыдабай кетип атабы. Ошон үчүн каалар элем адамзатка адам бойдон калса да, күндө адам болуш кыйын деп Чыңгыз Айтматовдун жакшы сөзү бар, цитатасы. Ошон үчүн мен ар бир адамга каалайт элем, адам болуш өтө кыйын, бирок күндө сен адам болууга умтулушуң керек. Ошон үчүн бардыгыбызга аманчылык тилейм. Сиздерден мен Санжырага биринчи жолу келип аткан жок. Мен Санжыра менен аябай тыгыз байланыштамын. Сиздерди абдан жакшы көрөм, кыздар. Жана жалпы жаамат сонун проектлериңер бар, ошонун баарын жакшынакы ийгиликтерге жете бериңиздер. Биз сиздер менен биз чогуу иштешип жүргөндөн кийин баарыбызга тең чыгармачылык эргүүлөрдү кааламакчымын. Элиме болсо аманчылык, тынччылык жана бейкутчулук. Чоң рахмат Асележе, айткан калуу тилектериңиздин баардыгын Аллахым эке кылып кабыл кылсын дейли дагы, сиздин дагы ордуңуздун боосу бек болсун деп жакшы тилек айталы дагы. Бүгүнкү чайкаманын экинчи саатындагы жыйынтыктайбыз. Сиздер менен кызматыңыздарда мен Асыл Акылбекова болдум. Сиздер менен коштошпойм, алдыда дагы жаңы сааттарда үн алышабыз угармандар. Биздин толкундан алыстабаңыздар.